Быйылкы аба ырайы чегирткелердин көбөйүшүнө шарт түзүп, мурда кездешпеген жерлерде зыянкечтердин жаңы очоктору пайда болду. Жер иштетүүчү Кайнардын көп жылдык бедесине чегирткелер кол салганда, ал дароо тиешелүү кызматка кайрылган. Чегирткелер булга чейин көргөнбүз, бирок мынчалык зыян берет деп деле ойлоп отурбуз. Булга чейин жүргөн, көрүп эле жүргөнбүз. Биз улардын начальнигине кайрылдык, управление аграрного развития начальнигине. Ушундай жебелеп атат, кандай иш чара көрсөк болот деп. Анан кийин алар болсо департаментке кайрылышыптыр. Ошол департаменттин немеси техникалар менен мына азыр дар чачкан турабыз. Өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаментинин милдети дыйкандардын жерин чегиртке каптап кетпешине жол бербөө. Тез арада барып дары чачылып, зыянкеч жок кылынат. Район боюнча биздин бирден адистерибиз бар. Ошолор менен биргеликте аныкташат. Ошонун себебинде сигналдык билдирүү беришет. Сигналдык билдирүүнүн негизинде мен ошо техникаларды даярдайм. Ошо керектүү жиберген жерлерге техникаларды бөлүп беребиз. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында химиялык иш-чаралар аяктап атат. Эми айта кетсек, Чүй, Нарын, Талас жергесинде жаңыдан башталып атат. Үйүрлүү чегирткелер өтө чоң аянтты каптайт жана алдындагы өсүмдүк жер жемишти калтырбай мойсоп, айыл чарбасына олуттуу зыян келтирет. Мындай чегиртке алыс аралыкка учат жана бир күндө 100 чакырымга чейин бара алат. Өтө сугалак болот. Тактап айтканда 500 000 чегиртке бир күндө 2,5 миң адамдын тамагын жейт жана төлдөчү болсо жер жайнап кетет. Кыргызстанда 50дөн ашык чегирткенин түрү жашайт. Алардын ичинен Марокко менен Италия пурсу чегирткелери зыянкеч болуп эсептелип, айыл чарба тармагына зыян алып келет. Бул чегирткелер башка өлкөлөрдөн ар кандай жолдор аркылуу келип, Кыргызстанда көбөйүп, айыл чарба өсүмдүктөрүнө кол сала баштады. Мындай чегирткелер 60 күнгө чейин жашап, ургачылары дың жерлерге 40-тан 80-ге чейин жумуртка таштап, төлдөп көбөйөт. Адистер жыл сайын чегиртке каптачу жердин көлөмүн изилдеп, ошого жараша даярдык көрөт. Быйыл чегиртке болжолдуу көрсөткүчтөн ашык жерди капташы мүмкүн. Биздин прогнозубуз боюнча да 24-жылга 65 000 гектар болжолдолгон. Бирок быйылкы жылдагы климаттын жакшы шарттар түзүлүшү, нын болгонуна байланыштуу жылдын аягына чейин ойлойбуз, дагы бир 25 000 гектарга чейин көбүрөөк болот. Былтыркы жылга салыштырмалуу 90 000 гектарга чейин жетет болуш керек дейбиз. Министрлер кабинети тарабынан да аябай көзөмөлдөнүп турат, такай көзөмөлдөнүп турат. Эмне дегенде азыркы учурларда өзүңүздөр көрүп атасыздар, Казакстанда дагы Россия тармактарда чегиртке маселеси аябай катуу күчөдө. Зыянкеч жумуртка таштаган дың жана жайыт жерлерге дары чачуу иштери уланууда. Жабыркаган дыйкандар жокко эсе. Апрель айынын аягында башталган зыяндуу чегирткелерди жок кылуу иштери азыркы күндөрдө уланып жатат. Бул жумуштар август айын аяктай барып токтойт. Мындай дарылоо иштерине өлкө боюнча 30дан ашык техника тартылган. Иш аракеттин баары дыйкандар айдаган өсүмдүк, жер жемиш, айыл чарба продукцияларын чегирткелер каптап кетпеш үчүн жасалып жатат. Уланбек Тыйканбаев, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.